Шоу бизнес айдыңындагы акыркы кабарлар менен шоу жаңылыктар көрсөтүүсү тааныштырат. Сиздер менен мен Айсулуу Рустамова. Саламатсыздарбы? Орусиялык ырчы Филипп Киркоров Бишкекке келип жеке концертин тартуулады. Эң кызыгы концерт учурунда кыргыз тилинде сүйлөп, күйөрмандарын сүйүнттү. 3 ноябрда Орусиянын белгилүү ырчысы Филипп Киркоров Бишкекке учуп келди. Бул тууралуу өзүнүн социалдык тармактагы баракчасында билдирди. Ал өз билдирүүсүндө кыргыз эли меймандостугу менен дайыма жылуу кабыл алат. Ушунчалык көп белектерди жана сюрприздерди кабыл алдым. Мен үчүн эң башкы белек көрүүчүлөрдүн сүйүүсү жана аншлаг. Андыктан кечинде элдин сүйүүсүнө күбө болуп, эң мыкты хитрларымды тартуулайм. Чыдамсыздык менен баарыңыздарды күтөм деп билдирген. Встречает Бишкек Филиппа Киркорова. Встречаемся в 19:30 на главной концертной площадке Бишкека. Белгилей кетсек, 3 ноябрда Бишкекте Филипп Киркоровдун жеке концерти болуп, күйөрмандары залга толуп, кыргыз тилинде саламдашуу менен концертти баштаган. Тыкмандум кеч урматтуу менин юрманын сиздер менен жолуканын аттам кыбанам. Эң кызыгы ырчынын костюмдары чек арадан кечигип, бир футболка менен ырдоого туура келген. Ырчынын 3 саатка созулган концерти жалаң гана жандуу музыка менен коштолгон. 2 ноябрда ырчы Куудул Кубиккалыков 57 жашка. Ал эми кыз бурак тобунун экс-солисти Айжамал Кабылова 40 жашка толду. Куудул аткаруучу обончу камкор ата Кубиккалыков 57 жашка толду. Бул жылы өздүк майрамын неберелерин кучагында өткөргөнүн билдирген. Туулган күнүндө неберелери менен шаардагы оюн зооктордун бирине барып, майрамдык маанай жакшы болгонун айткан. Шаң шөкөт жок өткөргөнүнүн себептеринин бири балдары умрага кетип, алар жок чоң шаң шөкөт кылбайбыз деп айткан. Белгилей кетсек, Кубиккалыков тамашалуу той сыяктуу ырлары менен элдин сүймөнчүлүгүнө айланган. Ал 1965 жылы Жалал Абад областына караштуу Базар Коргон районундагы чоң курулуш айылында туулган. Учурда анын 100дөн ашуун ырлары жана 30-40 сатиралары бар. Ал эми Айжамал Кабылова дагы туулган күнүн шаң шөкөтсүз жакындарынын жанында өткөргөнүн социалдык тармактарга жарыялаган. Ал быйыл үйүндө тосуп, ар түрдүү жагымдуу белектерди алган. Ошондой эле ал өзүнүн Instagram баракчасына ар бириңиздерге терең ыраазычылык айтам деп билдирүү калтырган. Белгилей кетсек, Айжамал Кабылова 6 классынан тарта шоу бизнеске келип, Гүлшайыр Садыбакасованын колунда тарбияланган. Ал эми 2010 жылдан тарта жеке ырчы катары чыгармачылыгын улантып келет. Биздин жылдыздарды кеч болсо дагы өздүк майрамы менен куттуктайбыз. Модель Эркайым Абдуллаева 3 ирет эне статусуна ээ болот. Ал бул көзүрмөндү чыдамсыздык менен күтүүдө. Модель актриса Эркайым Абдуллаева 3 жолу апа болот. Жагымдуу жаңылык тууралуу өзү социалдык баракчасы аркылуу билдирди. Ал эми кызбы же улбу азырынча белгисиз. Эң башкысы дени сак төрөлүүсүн каалайбыз. Эскерте кетсек, актриса Эркайым Абдуллаева менен Таймур Асташиев 2018 жылы 9 ноябрда баш кошушкан. Учурда алардын бир кызы жана бир уулу бар. Сулуулук дүйнөнү сактайт дегенде, кыздар сулуу болуу үчүн эмнени гана жасабайбыз. Ал эми Толгонай Арзыкеева табигый сулуулук менен жүргөндү жактырабы? Ырчы айым кайсы учурда гана боёнорун айтып берди. Ырчы, актриса Толгонай Арзыкеева 7 каналда конокто болду. Ал маек учурунда мен көптө эле боёно бербейм. Көнүп калган окшойм. Себеби менин убактым өтө баалуу. Кээде боёнгонго туура келет. Убактымды 2 саат коротуп, боёнгонго кетирбестен өзүм эле 15 мүнөттө боёнуп алам, деп билдирген. Ошондой эле ырчы кыз кызыктуу маек берип, эмне үчүн көпүрдабай калганынын себебин айтып, алдыга койгон пландары менен бөлүшүп кетти. Эмнеге көпүрдабай калдың деп көп сурашат. Аракет кылып акча кетирип, замандын талабына ылайык клиптерди чыгарсаң эле, эл башкача пикирлерин айтып башташат. Ал эми актриса жатында алсак, өсүүчү нерселер көп.
башка өлкөлөргө чыгуу дагы мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошондуктан мага азыркы учурда актрисалык тармак кызыктуураак болуп жатат, деди ырчы айым. Клон сериалында Хадиджанын ролун аткарган Карла Диас турмуш жолуна аттанды. Ал кинотасмада бай адамга турмушка чыгууну көп кыялданган кыздын образын жараткан. Учурда кыялы ишке ашып сүйүнүп турган кези. Саид менен Жадинин кызы болуп аткарган актриса Карла Диастын колун сүйүктүүсү сурады. Сериалда бай кишиге турмушка чыгып, көп белектерди жана алтын алууну кыялданган Хадиджанын кыялы ишке ашты окшойт. Андан бери 20 жылдан ашык убакыт өтсө дагы келбеттүү жана бай балага турмушка чыгам деген сөздөрү эми чындыкка айланды. 31 жаштагы актрисанын сүйүктүүсү депутат жана жаныбарлардын укугун коргоочу Филиппе Бикари. Сүйүшкөндөр көптөн бери сүйлөшүп жүрүшкөн. Азырынча тойдун качан болоору белгисиз, бирок актриса абдан бактылуу экенин билдирген. Карла Диас Клон сериалындагы ролу менен белгилүү болгон. Бул долбоордон кийин ал кино жана телекөрсөтүү тармагында ишин уланткан. Бүгүнкү күнгө алынган шоу жаңылыктары ушулар болду. Кийинки көрсөтүүдө көрүшкөнчө.